Кутман кечиңиздер менен урматтуу Марал радиосунун угармандары жана ошондой эле бизди Facebook баракчадан, YouTube каналдан көрүп жаткан көрөрмандар, адаттагыдай эле биздин мезгил программасы мына ошол мүнөт ошол саатта старт алды. Бүгүн студиянын коногу Кыргыз Республикасынын эл артисти Сыймык Бейшекеев агабыз мына биздин мезгил программасынын коногу болуп келип отурат. Кутмандуу кечиңиз менен кош келипсиз студияга. Кош келдик. Кеч жарык урматтуу бүгүнкү эфирдин көрөрмандары, угармандары. Бүгүн эми алдыкем ушул биздин мезгил деп ушул теле көрсөтүү, радио уктурууда болот да бул, Ооба. Ушул Маралдын бир кезектеги бир маанай көтөрчү бир кечесине чакырган ыраазычылык билдирем. Кудай берсе биз менен болуңуздар, көңүлдүү болот деп ойлойм. Буйрса. Эми өткөн чакка артка бир кылчайабыз, балалык дестейбиз. Элмирбек Байкенин мындай жазганыры бар. Ванна, унитаз, мен карап ага замат да таппай калдым. Кайда калды баягы бир байоо бала депчи. Кара Бала деп. Анан ансарындай балалыктын акчарда баткак кечти баарын жууп салып туруп атпак тепчи деп шаарга келгенден кийин айтып атпайбы. Эми шаарга келгенге чейинки айылдагы бир балалыкты эстейли. Балалык кез дегенде эске эмнелер келип атат. Ошол балалыктын асманы, көчөдөгү ойногон учурлар, ошол учурдун оюну, классташтар бир кыялдар чабыттайт да кенен. Ошо балалыкка сапар алсак, саякаттасак. Кудайга шүгүр, эми айыл жөнүндө, балалык жөнүндө эстеген нерсеси айыл эске түшөт да. Айыл жөнүндө ойлосоң ата энең эске түшөт, бир туугандарың. Сен ошол бир кездеги баягы чыгык минип жүргөн учурларың. Мен балалыгым толук кандуу Кудай бактылуу өттү десем болот. Балалыктын бакыт куржуну бөксөргөн жок. Муну үчүн Кудайга 1000 мерте шүгүр келтирем. Үйгө ата энебизге кол кабыш кылып, баягы кылганың биз үчүн болсо үйрөнгөнүң өзүң үчүн деп бизге көп турмуштук сабактарды, жашоого болгон турмуштун борон чапкынына, ысыгына, суугуна кайыкпай турган, үшүбөй турган нерселердин баардыгын үйрөт десем болот да. Ошол эле маалда тынччылыкта, эң биринчиден бардарчылыкта, токчулукта эч кандай баягы азыркы балдар көбүнчө баягы жаштайынан эле өздөрү баягы проблема үй болгондой сезиле берет да. Биздики көбүнчө баягы оюн күлкү менен азыркыдай ойной турган оюнчуктар көп болбосо дагы, биздин ошондо оюнга толук кандуу канып, балалык кумар ошондой болгон экен да. Бизде алаксыздар эч нерсе болбогон үчүн баягы улуттук биздин балдардын оюну болгон чүкө оюндары, ушул бир кышында көкмуштун болуп тоңуп калгыча, жайдын күнү болсо колуң камтууга келбей калчу, чүкө аткангыдачы. Анан ошондой учурларда хоккей жанагындай бутка ар кандай темирлерди эптеп байлап алып, далай раскладушкалардын темирлерин кыркып, алюминийлерин клюшка кылып, ал эртеңки күнү жайдын күнү ал керек болобу палаткалардын дей койчу шыбыза баягы стойкаларга коюлган алюминийдин баарын далай кестим да. Атам тактайга деп тилдирип келип койгон карагайларынан бери клюшка жасап өйтүп кош. Анан ошондой бир жүзүңдү күлкү жылмайып ээлей турган учурлар эске түшөт. Сөзсүз түрдө аны жылмайыпсыз элестете албайсың. Ойногонубуз дагы чын ниеттен бири бирибиз үчүн неме эмес, азыркы тил менен айтканда баягы хайп үчүн эмес, өзүбүздүн кайф үчүн ойночу экенбиз. Азыр эми жаштайынан бешиктен бели чыкпай атып эле балдардын көпчүлүгү муну жасаш керек дегени бирде эки кыла койсо болот. Баягы соода саттык дегенде биз таптакыр неме элек ал убакта биздин балдардын эмес, чоңдордун дагы баягы көңүндөгү жат нерселе да. Акча табыш дегендей. Анан ошондой бир бактылуу учурда өттү биздин балалык, Кудайга шүгүр. Шоктук учурлар болду. Баткак кечтик, чаңда ойнодук, сууга түштүк. Агын суу, туптунук суу агып атса баягындай бака чардаган көлчүктөргө түштүк. Көл деп бул дагы ошол биздин балалыктын бир бактылуу ирмеми экен. Эми шоктук ансыз болбойт да, балалыктын сөзсүз түрдө шоктук болот. Шоктук десе сөзсүз түрдө эле баягы бейбаштык, бүтүндү билдирген нерсе эмес. Негизи чыгармачыл адамдардын
дээрлик баардыгынан эле сурасаң сөзсүз түрдө эле баягы көбүнчө шок болушкан экен да. Бул ошо чыгармачылык от иштен баягы кайнап баштаганда ошо биринчи шоктук менен ойгонот окшойт да. Менде да ошондой нерселер болду. Далай үйдөгүлөрдү азыркы тил менен айтканда банкротко учурган учурлар болду. Комузду сүйрөй кетип эле, комуз үйрөнгөндөн кийин же болбосо бир нерсени кылсам дагы сөзсүз түрдө ошону бир мазасын чыгарып кылганды жакшы көрчүм да. Атты чапсам да аябайт эле ушу алка-шалка тердетип келип анан бир жакшы айгырыбыз бар эле, тор айгыр. Ошону баягы сайыпкер болгондон билбейсиң да. Баягы ичи ысып турган неме ушул агын суудан кечмелектер өткөрүп көпүрө турса баягы суудан дагы ушу атты чачыратып ушундай өткөндү аябай жакшы көрөр элем да. Баягы суу ичсе, суу чирип койгон экен, бечара айгыр бир 3 күн жашады. Ошондон кийин ушу жаталак болуп ичегизи түйүлүп анан кете берди. Ошондо биринчи жолу өзүмдүн баягы күнөөмдү күнөөлүү катары сездим да. Ага чейин такыр күнөөнү мойнума алчу эмес элем. Анан ат мингенден түшүрүп коюшуп анан ал убакта баягы совхоздун сүт планы толбосо айылдагы элдин уйларын кошо айдап кетип калчу да. Ушу сүт өкмөттүн баягы сүт планын толтуруш керек деп. Бизде 2 уй болгон үчүн чоң энем раматылык ошондой адам эле. Анан бир чоң күрөң уйубуз бар эле. Анан дагы кошуналардын 2 кошунабыздын алдылар деле жакын туугандар болот. Анан ошо 3 уй биздин айыл боюнча баягы айылда деле баягы немеге бөлүнөт да. Тигил тушка чейин, бул тушка чейин деп карым катнаш кылып чай ичишет дегендей. Анан ошол туштан ошо биздин туштагылардан ошо 3өөнүн уйу алып анан 3өбүз чай ичелек да. Анан дагы баягы балалык немеге балдарды алаксытам, мындай кыла койсок деле уйлар эми жай оттой берет. Чөп чулуп бербек белек деп алып, алардын баардыгын алаксытып, анан ошо Ташбек деген кыштобуз бар эле. Анан баягы көңдөрдүн баарын оңкоруп койсом, түшкүсүн баягы сайыктабасын, жанга тынчыраак деп ошо сарайдын ичинде камап турдум да, айдап келчү. Аны бирөө келип айтып коет, ушундай көрсө көңдүн баарын талкалайт экен да уйларчы үчөө. Анан анда бир урушуктук. Анан уйга аябай жиним келип калдычы эле, камаган өзүм. Анан бир күнү 2-3 күндөн ошо жайып жүрсөк эле анан кийин эле бедеге түшүп калыптыр уйлар. Дагы оюндун немесин алаксып жүрүп. Анан ошо бедеден айдап чыгып баягы ичи көөт дегенди билесиңби? Ооба. Анан кийин акшамдат эле үйгө кубалап келдик, коркуп эле ичи көөп кетпесин. Көрсө баягы байчаралар баягы чуркагандан кийин о өтөр ичи тарсаят экен. Ошентип ал чоң күрөңүн уйду жок кылдым. Анан кийин койчулук өткөрүштү күздөн бери. Өзүмдү койлорду бөлүп, анан бир кочкорубуз бар эле жакшы. Анан ошо совхоздун жаңы күзгө мал сабактан келип эле анан кийин чала була курсакта кампай айтып эле анан бар койду жайып кел деди. Койду айдап алып чыктым. Дагы балык алаксып кеткен экен кайрадан өзүм. Анан совхоздун кочкорлор, койлор өзүнчө неме кылат эмеспи? Анан ушу биздин койлорго тигилердин бир кора кочкор кошулуп кетти. Байкуш жалгыз кочкорду көптөшкөнбү билбейм, ошо кичинекей жарча бар экен, ошол жерден сүзүп учура сүзүп өлтүрдү. Анан ошол бойдон малчылыктан түштүм бирок. Анан малчылыктан түшүп анан огороддун иштерине кол кабыш кылдым. Ошо чыгармачылыктын кызы көбүнчө мен оюндан дагы алаксытты, жумуштан дагы. Мен азыр үйдөгүлөр өзүм деле эсим да, үйдөгүлөр көп ушуну менден улуу агам көп айтат да. Табики да тисип калды да, табик 20 сотта алып анан колуң майга батташат да табикидечи, уудат мелечи. Чала була жуусаң да кетпейт. Чала була жууп эле анан кийин чайга отурганда сөзсүз түрдө китеп. Анан чайдан туртап коюп китепти окуп анан комузда чертип отуруп элек. Анан ошо комуздун немеси. Канча жашта элеңиз ошондо? Эми бир 11-12 жаштарда да. Мен китеп дүйнөсүнө өтө эрте кирдим. Китепке аябай китеп окуу, китепке болгон сүйүүм эрте ойгон десем болот да. Эми мектептин китепканасында китепти ал убакта Кызыл үйдө окуйчу. Апамдын өкүл апасы эле китепканачы тайнебиз. Раматылык анан ошол Үлбү тайнеден анан барып китеп жаздырып аласың да. Жаздырып алып анан өзүм баягы кошуналарыбыз экөөбүз да китеп алдым. Мына китеп жакшы экен дейм. Анан
1-2 күндө окуп бүтөсүң да анан бутташтырып ийесиң да, баягы бирөө сразу ага берип, анан баягы тайнем болсо, ай, алып келбейсиң тек китеп дегенден анан ошонун үйүнөн кээбиринде бөөктөр айырып койгон болот, килейлер ажыраган баягы китеп. Мындай кылсаң бербейм деди да. Анан эми ошонун бир толук болбосо да бир 20% китепканадан окуп чыккам. Ошол Айтматовдун чыгармаларына болгон сүйүүм ошо бала кездер 4-5 класста койгондо десем болот да. Анан бул эми кийин чыгармачылыкка чоң өзүнүн немесин берди. Ошол эң бактылуу учурлар меники ошол жумушту да кылып жардам берип, билимге да умтулуп, өнөргө дагы өзүмдүн болгон сүйүүмдү ойгото алдым десем болот да, балалык менен. Өнөр демечи Сапбеке аккан аркынан сурагат дейт. Үйдө мындай өнөргө жакын, талантка жакын ким үй бүлөңүздө? Эми кыргыз жалпысынан алып караганда өнөр боз элде өзү. Өнөрдү сыйлаган, сүйгөн эл болбосо Манастай дастанды Манастын баатырларын дастан кылып жаза алмаган эмес да, Оостон Оос көткөрүп, баягы Оос эки чыгармачылык канчалаган кенже эпостарды. Анан бул эми биздин каныбызда бар нерсе да. Бул сен тукумуң жети атаңда ырчылык болбосо деле кээ бирлер таң кала берет го, жети атабызда ырчы жок, бул каяктан чыгып калды. Бул кыргыздын өзүнүн канында бар нерсе да, менин баамымда. Анан эми мен деле ошол биздин Кетмен төбөдө дээрлик көпчүлүгү эле жакшы ырдайт. Мен атам деле убагында жакшы ырдаган, үнү да раматлык беш болгон коңгурумдай уккулуктуу эле. Бир-эки ошо бала кезибизде атам оор илегинде ушул ырдаган угуп калгам, достору менен отурганда. Анан апам болсо музыка мугалими болду. Анан апам дагы жакшы ырдайт чынында. Кийин эле ырдабай калды. Каалоосу болгон жок окшойт го ырдага деле. Бул баягы эски кишилер бир чети баягы улуулардан ыйба кылып, айбыгып, апам өзү негизи аккордеон немесин бүткөн экен да, мусфактын. Анан апам айтам да, апа карачы, сиз менен теңдер деле. Ошо апамдын тең туштары бир-экөө бар Токтогулда. Ошол жаштарда аккордеон ойногондор. Ушинтип ырдап жүрөсүңүз болбой койчу. Анан мага деле аккордеон үйрөтүп койсоңуз болмок. Мен негедир ошо комузга көбүрөөк ыктадым да. Аккордеон деле ошол маалда үйрөтөбүз деп агайым аккордеонду үйрөн деди. Бирок негедир мен комузду көбүрөөк кааладым да. Бул ошо жан дүйнөм ошого жакыныраак болду комузга негедир. Анан негизи классташтарды эстегенде балалыкка бир барып келгендей болосуң да. Мектепте окуп жүргөн учурлар, классташтар, азыр деле мисалы айылга барганда классташтарды көргөндө бир ошол кыялдарды эстейсиздер да. Мектептеги бир учурлардан айта кетсеңиз, окуп жүргөндөгү кез. Классташтар менен ушу бүгүнкү чейин абдан жакшы мамиледебиз. Мен дамамат ай сайын чай ичмей өзүбүздүн шериндебиз бар дегендей. Анан бирок дээрлик баардыгы 100% болбосо да, ошонун бир 40-50% менен жакшы мамилебиз бекем да. Бул Мурат Жетимишбаев деген Фейсбуктан табышкан бир абабыз бар, ошонун эң жакшы сөзү, аксакалдык бир сөзү бар да, бул достордун эң жакшысы классташтар экен дегенчи. Анан буга мен толук түрдө кошулам. Сен эч качан сатып кетпеген, сен кандай болсо ошондой кабыл алган адамдар да. Себеп дегенде 7 жашымдан бери мен 6 жашыма баштап окудум да. Бизде ошондо 0 класс экен да, көрсөчү, өз бабымда. Мен чыныгы мектепте 11 жыл мен окудум да. 6 жаштан баштап окудум. Анан ошол эң биринчи ошо биздин башталгыч, биздин мектепте биринчи жолу ошо 0 класс ачылганда бизди кабыл алды да. Анан ошо сен 6 жашыңан баштап билген балдар, кыздар, сен ошондой эле кабыл алганда, мен деле аларды ошондой кабыл алам. Кандай алар байыса деле, башка кызматка турса деле, мен үчүн классташ да аларчы. Мен деле канча эл артист болсом деле аларга классташмын. Бул эч кандай сен берде баардык ошол классташтардын жанына киргенде дүйнөң тегиз бир да, бир кылыкка болот да баардыгы. Мен алар менен ушундай бир нерсени талашам, тартышам, кадимки бала кездегидей баягы илгеркилерди эстеп каткырып күлүшөбүз. Анан аларга дагы бир немеден арнабар жазгам, убакыт боло турган болсо классташтар ошондон деле окуп берсем болот да. Жакшы. Анан мектепте окуп жүргөндө эми көбүнчө уюштургуч элем мен. Анан эсимде ошо 8 класста окуп жүргөндө класс жетекчиси Токтобеков Дилде деген агайыбыз бар, азыр эми пенсияда.
Анан ошол агайыбыз атынан ал аккордеон тартат эле. Өзүм концерт аядам, режиссер өзүм болдум, алып баруучу өзүм болдум, интермедияларда ойнойм. Анан 8 Б классын концерти деп эме жаздык, бир жакшы сүрөт тарткан балабыз бар, ошонун колу сулуу болгон үчүн Афишаны, ортодон эле тетрадьтын ортосунан чыгардык да. Анан афиша жаздык. Токтобек Дилде атындагы 8 Б классын Токтобек Дилде атындагы филармониянын 8 Б классынын артисттеринин концерти дедим да. Бир ушундай ойлонуштурдум да. Ошо тыйыны менимче 50 тыйына койду окшойт. Акчасы. Ал убакта эми Союздун малы рубль аябай күчтүү багы. 27 рубль акча түшкөндө көбүн бекер кирди, тааныштар. Анан кыздарга бекемирээк деп ошол биздин кыздар бизге караганда сарамжалдуу деп биз коротуп коебуз да, анан кийин кыздарга неме кылдык. Концерт аябай жакшы болду. Эли ушундай кичинекей залыбыз бар эле, актовый залыбыз. Ал ушунчалык ошол жерге батпай, элдин баары деп же сахнасы жок, баягы жөн эле бир класстын эле эмесин актовый зал кылып койду эле. Анан ошол жерде бир 40-50 адамга концерт койдук. Балдарга, окуучуларга. Мугалимдер дагы отурушту, алар кол чыгап, неме кылып отурушту. Анан ошондо биринчи жолу мен чыгармачылыктагы ышкымды ошо концерт кое ала турган мүмкүнчүлүгүмдү классташтарым аркылуу сезе алдым өзүмчө. 8 класста. Бул 15 жашымдагы куракта. Ошондо мурун эле чыгармачылык болгон өзүмдүн сүйүүм бар эле, анан дагы кичине көбөйдү десем болот да. Концерт койсо болот, турбай көрсө деген ойлор эске түштү. жакшы. Биз бала кезде мисалы сиздердин угуларды угуп чоңойдук да. Дегидеп жолуксак экен, биз да ушул агаларыбызды ырчы болсок экен деп. А сиздердин бала кездеги популярдуу болуп турган ырчылар, мисалы бир чыгармачылыкта жүргөн бир инсанды кумир тутуу, ошондой ырчы болум келет деген ошол кездин мыктылары кимдер эле? Малик Аликеев болду бизде. Мен ошо комузду көбүнчө ошончо жактырып калдым окшойт да. Комузда анан чоң энем Раматлык аябай аккордеон менен көп кулак менен жеби кеткен депчи эле. Анан ошо эмпирдин колунда чоңоюп калган үчүн аккордеонго көп баягы ынта койбогон ушул болду окшойт да. Анан Малик Аликеевдин мөлмөлүм. Анан ошол Улбит айнем дагы Раматлык деге жана китепканада иштеген. Анан ошол дагы Маликтин ырдаган эле таңдай түшө калып ушул эсимде да. Ушундай кылып ырдашым керек да балам дегендей деп комуз менен ырдап жүргөнү билет да. Анан ошонун репертуарын баарын жаттадым. Анан электроника деген магнитофон болор эле. 144 рубльдан. Анан кошунабыздын баласын бизден улуу байкебиздин ушул аккордеону бар эле, тиги магнитофону бар эле. Ал биздин совхоздо айдоочу болуп иштечи. Анан эми магнитофон деген эми саналуу үйдө эле болчу да ал убакта. Телевизор деле ар бир үйдө болушу эме эле да. Кемде кем эле. Анан ошо 6-класста, ошол 7-класста тагыраак анан ошо магнитофондон бир микрофон алып келип туруп сүйлөп ырдап жастырса болот экен. Ошол жерге барып анан бирден менен бир жалдырып мен ырдап жастырып алайынчы деп анан жастырдым. Эми магнитофонго жазылган запись эми андай деле неме болбойт да. Сапат деле жок. Бирок негедир уксам, үнүм деле Малик Аликеевдин үнүнө окшошуп эле өзүмчө жыргадым да. Анан сурадым, Төрөн аке магнитофонду берип турасыз. Эмнеге? Жас записьтерди атамдарга угузуп берейин. Аябай угускум келди да, ошо биринчи өзүм ийгилик катары кабыл алдым, аны кубаныч катары кабыл алгандыктанбы. Анан макул болуп берди. Үйгө алып келип атам жумуштан келчү күтүп отурмун. Ата уксаңыз Малик Аликеевдин үнүндө болуп калыптыр. Менин үнүмдө коюп берсем анан баягы балалык шагымды сындыргысы келген жок окшойт. Малик Аликеевдин деле жеткен деле эмес болуш керек үнүм делечи. Анан балам дурус деди. Бирок мындай Маликтей жакшы ырчы болуш үчүн жакшы окуш керек балам. Жакшы дагы көбүрөөк ырларды жатташ керек. Ошондо атам мага кылган эмеси, мамилеси, каяктагы Малик баштап давай тиги ишти кылчы десе, анда мен шагым сынып калмак окшойт да. Анда мен ырга болгон балким ышкым деле жоголуп кетмек беле. Атам ошондо көтөрмөлөр да. Балам Азамат,
кезең келгенде Маликтей балким андан да жакшы ырчы болосуң. Анын үчүн жакшы окуш керек менимче. Малик жакшы окуган экен, мына жакшы ырчы болуп атат деди да. Анан окудум дагы көп неме болгон жокмун. Баягы кайдыгер болгон жокмун. Окууну кошо алып жүрүп, анан ушул мектептин жанагындай ар кандай кароо сынактарга активдүү катышып, анан өнөр дүйнөсүнө андан аралаштым да. Жакшы. Өнөр дүйнөсү демекчи азыр буюрса борборду көздөй жол тартканга, саякатка чогуу барабыз буюрса менен. Ага чейин балалыктан кайтпай туруп, жогоруда классташтарга арнаган ырыңызды окуп берсеңиз, анан Жакшы болот. студенттик күндөргө саякат жасайбыз. Бизде Кетментөбөдө эки чоң дарыябыз бар. Бул бири чоң Чышкан деп аталат. Чышкан Капчыгайдын өрдөгүндө. Анан бири Бала Чышкан деп аталат. Мен ошо Бала Чышкан өрөөнүнөн ошол классташтарга арнаган ошо Бала Чышкандын суусуна түшүп, чөмүлүп, Акбайтал деген кыр бар, Бостектир деген ошо балдар менен классташтар менен ошол жака көп походко чыкчу элек. Анан ошолордун баардыгын бир камтып, бир классташтар үчүн ыр жаздым эле, ошону Жакшы болот. анда окуп берейин. Классташтар сыр бөлүшөр асылдарым, кырчын кезден чогуу өскөн жакындарым, жолугушуп калганда туулган жерден жобурашып далай таңды атыргам. Эх бала кез, моюндашып чогуу өскөн, элес болуп бизден улам закымдадың, бозуландык кезимди силер менен Бостектирден ары карай ашыргамын. Аңдабастан аралап жигит кезди, Акбайталдын тоолоруна жашыргамын. Катарлашып көчө ылдый жарышкамын, Кашат жактан суу кечип алышкамын. Кубалашып мурун канап мушташсак да кучакташып кайра эле табышкамын. Эйбай. Жаратканга шүгүр дейм өзүңөрдөй, жакшыларды жандадым, калышпадым. Өмүр жолдо күйүп жаткан очогумду өзүңөрдөн отту калып тамызгамын. Бала чактын баа жеткизир мемдерин Бала Чышкан суусуна агызгамын. Ай, баракелди. Ушундай бул эми классташтарга болгон мен өзүмдүн баягы кандайдыр бир көкүрөгүмдөн, жүрөгүмдөн агылып чыккан бир ыраазычылыкты, ошолорго болгон бир биздин тунук балалык баягы кезибизди бир эскерме катары ушул ырда калсын деп ошолорду жаздым. Жакшы. Эмесе адам айылдан кетсе да адамдан айыл кетпейт деп коет. Ошо балалык болгон сагынычтар болуп турат. Дагы бир жаштыктын бир жалтыраган жакшы учуру бул студенттик күндөр дагы да. Анан шаардан алгач айылдан шаарга келдиңиз. Ошол кездеги сезимдер, студент болдуңуз, ошол учурларга бир саякат жасасак. Мен негизи 8-9 класс бүтүп эле кетким келди. Мектептенчи. Келип эле шаар турмуш эртерээк аралашкым келди андан. Бирок мен чечим, сунушум канааттандырылган жок үйдөн. Анан себептегенде атам да оорукчан болуп калды. Анан бул тыштап балдар эми чоңоюп атканда каяка барасың, чоң энем дагы кеп кеңешип анан токтотту да мени. Анан ошол мектеп бүткөндөн кийин келдим. Бирок тилекке каршы мен негедир студияны элеңсеп келдим да. Башка студиядан башка жерге окусам мен ырчы боло албай калчудай сездим. Себептен ошол маалда филармониянын алдында 2 жылдык студиянын бир ушунчалык бир аты таш жарып турган убак эле. Ошол канчалаган Алина Жетигенова, Апас Жайнаковдор, канчалаган жана Амантай Кутманалиев, Малик Аликеевдер баардыгы ошол жерден окуп чыгып, ушундай дүңгүрөгөн ырчы болуп турган убак эле да. Анан чынында ошол маалда 2 жылдык студия, башка училищалар музыкалык алар таанышпадым, ошолор берелек кадрларды, бербеген кадрларды студия берип атты да. Бунун эмнеси сыр эмнеде деп кийин биз да бир топ неме кылсак, көрсө күнүгө баягы эл артисттерин, эмгек сиңирген артисттер менен амандашып, учурашып, ошолордун дагы күнүгө практика жүзүндө дагы алар даяр ырчы болуп калышат экен да. Анан мен ошо улуттук филармонияга келгенде биринчи жылы кеч келип калып мен кабыл алынбай калдым. Кийинки жылы мен 1 жыл өзүмө неме бердим. Себеп дегенде бизде Кетментөбөдө аябай чоң жер титирөө болуп, зилзала болуп, анан тыштап кете алган жокмун да. Анан ушул айылга жардам бердим 1 жыл. Тамеки оптум жалгыз 20 сотук.
ешкимге милдет кылган жок. Себептен менен улуу агам армияга кетти. Анан мен да армияга кетишим керек эле, бирок баягы жер титирөө болуп калгандыктан ошол убактагы президент Акаев Кетмен төбөнүн ошол толук суу самыр ошол өрөөнүн балдарын өзүнүн үйлөрүндө калсы, армиянын немесинен бошотулсун деген буйрук чыгарды. Анан ошо толукка менин теңдештешлерим бардыгы толукка кыйраган үйлөрдө эмеге стройбатка кетишти, армияны каалагандар. Анан мен барбайм дедим. Эмнеге деп сураганда, андай үйлөр үйдө деле жумуштар толуп турат. Биздин үйдөн деле жарак кеткен сарайлардан. Мен ушуларга жардам берейин. Туура көрүштү бирок. Анан мен калдым, да бир 5-6 досубуз калды. Бир 4-5 айдан кийин армияга кеткендер келди. Биз ал убакта чөпкө кеткенде кетчилек жүктөрүбүз да болчу. Ошондой эле кетишкен. Барбай койгон ар жакшы болуп турат. Аябай ушундай оор жумуштарды иштедик дегендей мындай деп калды. Анан бир жылда тамекини тигип, жерди айдатып, 20 сотукты чаап, үзө турган жерди үзүп, тизип, жайып, кургатып, пресстеп, анан акчасын бүт алып тапшырып, анан үйдөгүлөргө берип, менин колумга кармабагыла, жолум тоспогула. Мен негедир ошол аябай көп акча таап койгондой ойлоп турдум да, ушул акча жетет атам дары-дармегине, инилериме. Мен окуп, андан ары белгилүү болуп кеткиче, ушул акча жетет деп ойлоптум. Багалык немеде. Анан 19 жашымда келдим. Келсем, ушул Элмирбек, Шекербектер менен замандаш болуп калдым. Токтогул Рысалиев, Токтобек Асаналиев ошол филармонияда бир курдагы балдар болдук да. Анан жакшы мугалимге түштүм. Улук Мырза Полотовго ошонун классында окудум. Ынтага коюп, дитимди коюп окудум. 4 айдан кийин мен улуттук филармонияга кабыл алындым. Декабрь айында. Жумушка. Салис катары Эстебес Турсуналиевдин тобуна. Элерсе Эстебес. Мен аябай толкундандым чынындачы. СССРдин эл артисти Эстебес Турсуналиев өзүнүн тобуна кабыл алып атса, ошо Келдебек Турмаев деген ал убакта ошо филармония режиссер болчу. Агайыбыз актерлук чеберчиликти берчү. Мен ошо сен жазмаң да жакшы, сыйбык. Сен кара сөздө дагы сенде жакшы бир аңгеме, жакшы повесттер жазсаң болот деп мага көбүрөөк шакак берген ошол киши эле. Келди ой, эстеке могу баланы көрүңүзчү. Сизге керек бала деп алып барып ошо командировкадан жаңы келишкен. Ырдач балам деди. Анан ырдап койсо, жарайт экен бизге кабыл алып. Ал убакта ошондой эле жумушка калчу. Болду, жарайт. Кир жумушка дегенде. 2,5 жыл ошо окуу менен кошо иштедим. Бай студент болдум чынында. Алгачкы маянаны эстеге кетсеңиз. 230 сомго жаңы которулган 230 сом айлык алчым. 35 сом стипендия алчым. Мен бул эң чоң айлык эле. Анан Элмирбек ошон үчүн күлүп жүрдү да. Ой, бул сууда балык калбай калса да сыймыкта акча калбайт да, мында акча дайым болот деп. Дейиш болор. Анан аябай жакшы күндөр өтүптү. Элмирбек филармониядагы жумушубуз дагы бир саат 10-дон 12-ге чейин да, бул жыргал жумуш да, 10-дон 12-ге чейин жумуш болот. Биринчи жолу гастрол сапарым ошо 94-жылы Ысык-Көлдө, Таласта болду. Таласта болду. Анда эстекем Эстебес атабыз өзү барбай калып, Розаманова, Абдылда Нуралиев, анда студияда окуган, бизден кийин бир курс окуган, бир Анара деген жумгалык кыз, төртөөбүз биринчи жолу Таласка барып келдик. Мен башкача демеде болдум. Мен Манас атабыз баскан жер. Биринчи жолу барышым да Таласка. Анан Чыңгыз Айтматов чыккан жер. Анан барсак эле Кара Бура деген ал убакта чегаранын баардыгы ачык эле, мындай эле барып Жамбыл менен Жамбылды көрүп, өзүмчө эле сүйүнөм да. Ошо ырдап жүрүп эле Жамбылды да көрүп койдум да дегендей өзүм. Яз кийин Тарас болуп калбады. Анан Толгонай деген немеге гостиницага түштүк да. Анан гостиницага жатат деген менде ал убакта түм эле бир чоң толкунданып эле да. Анан ошол жерге 1-2 күн жатканда анан достору болбой алып кетип калдым. Мен аябай гостиницага жаткым келет да, кетким келип. Анан сыйырмат ушунчалык
өнер адамдарына чоң болоорун ошондо тойдум биринчи жолу. Анда эне эстекен мен келгенден жазгам ал кийинки жылы немеде болдук. Ысык көлдө. Ысык көл жүрөгүм эле бир башкача да. Элеп желеп жүрөк менен. Ушундай жолдо катар эстекен Волгазанан Абдылдай Нуралиевдин бир көк жигулиси бар эле. Ошол менен кетип атабыз. Анан термостарга чай, анан эт чучуктардан кесип неме кылып боомдун ичинен бир жерден токтоп чай ичтик. Анан андан ары сапарладык. Анан Кыргыз деңизи санаторийге барып жайгаштык. Эми мунун баардыгын айтып берип отурса, бир өзүнчө бир убакыт абдан көп керек. Ооба. Анан бир мен ушул бала ушул дүйнөгө ыраазы эле кошулуп турмун деп Кудайга неме кылганым болду да. Анан Ысык көл мен ойлогондон да кооз экен. Биринчи көргөндө эле Ысык көлгө болгон сүйүүм чоң болду. Анан ошол менимче Ысык көлдү көргөндөн кийин анан көлдү жактырып калып анан көлдүк кыз деп жазгам да. Бул чынында көлдүк. Бул алгачкы ырыңыз. Алгачкы. Жок, ага чейин айылда жүргөндө деле алар жазгам. Бирок мени ошо Кыргызга тааныткан негедир тартынчым да. Чыгармачылык башат менде өтө эле эрте башталмак окшойт, бирок мен өзүмдү тайкемдин бир блокнотунан ыр жазычу эле тайкем. Жумадил деген тайкем. Анан ошол блокнотун карап ырларыңыздан көрөйүнчү. Анан карап атам, жүрөк сезет деп турат да. Анан ошого чыгарып койдум. Анан өзүмчө эми тайкем 15 күн вактовой жумушта эле. Ал келсе да берем деп токтолдо жанагы бизде мрамор чыккан. Ооба. Таш чыккан жери бар эле. Чыккан ичинде анан ошол жерде аны күтүп анан бирөөгө ырдап бергенде неме болом. Анан сөздөрүн жаттап эле кыңгылдап өзүмчө чыгардым деп жүрөм да. Анан атам биз жаткан бөлмөдө бир кровать бар эле. Мен жатам кроватьта. Анан 5 сомдук радио башымда да. Анан дайым өчүрбөй жатам. Анан бирде Бейпил түндүк тургузуп коет. Түшүмдө музыкасы менен. Анан бири кандайдыр бир сүйүнүч тууралуу баянды айтышып анан урлап берип атат. Анан эле Асанкалы Керимбаев анан аккордеон жүрөк сезеттерди атат да. Баягы мен оон чыгарган. Ырды. Аябай калтырадым. Түнү менен уйкум да жакшы болгон жок. Мен тегин нырдып алгандай болдум да. Көрсө мага баламын да, эч ким айтпаптыр. Андайлар боло берет. Бир сөзгө 2 киши деле оон жаза берет, 3 киши деле оон жаза берет. Эчтеке болбойт деп. Баягы оонду колдон келиши унутканга аракет кылдым. Экинчи оон чыгарбайын деген чейин бардым. Анан көрсө болмок экен, ошону өкүнгөнүм ошол. Эгер ошондо мага туура багыт бергенде менде чыгармачылык, оончулук ышкы эртерээк ойгонмок экен. Анан ошо Айтматовдун китептерин окуп атып бир уйкаш сөздөр бар эле, ошого да оон чыгарып алып кийин кыгылдап жүрдүм. Ичсем деп сууну булактан, сен келсең чаңка урактан, айдарым салкын жел болуп алдыңан тосуп турайын, саамайың жыттап турайын, сага не гүлүм сунайынбы, ушундай саптар бар эле да. Эсимен чыгып калды азыр. Анан ошого да оон чыгарып алдым. Кароо конкурста ошолду дагы неме кылдым эле. Элем бир балалыктын бир баа жеткис немелер экен да учурлары. Эң бактылуу учурлар. Көлдүк кыз элге тарап эл сүйүү угуп баштагандагы бир сиздин маанайыңыз кандай болду? Анткени адам жаңы оон чыгарганда жаңы балалуу болгондой сүйүнөт дейт го. Мен көлдүк кыз өзүнчө элге белгилүү болуп неме болгон жок. Бирок биринчи жолу ошо телевизорго тартылганда башкача сезим болду. Менде ушул көлдүк кыз, Маңкурт баяны, күзгүн өшөр, бөлөмбө, анан Самансынын жолу эмес ба? Самансынын сүйүү жылдызы. Ушулар өзүнчө бир эме болуп, анан эл кайсыр баардыгы бир бетке белгилүү болуп популярный болуп кетти, ырлардын баардыгы хит болуп кетти да. Анан бирден ыр чыгарып хит болот го негизи. Мен 5-6 ырым Талайга раматлык Талайбек Турганов жазган ырымда ошол малда бар удалаш чыгып калды. Биринен бири неме болуп. Анан баардыгы бирдей атак алып келди да. Бирок көлдүк кызга болгон эмем башка.
себеп дегенде баягы ырлардын немеси катары, тону катары кабыл алам аны. Андан кийин мурун жазган 92 жылы жазган Гүлбайра деген ырды андан кийин 2010 жылда ырдап чыктым. Анан ошон үчүн кийин чыккан ыр катары бирок көлдүк кызды сап башына коюп жүрөм. Бул эми сезим башкачараак. Мисалы үчүн базарларда жүрсөң сенин ырың коюлуп атса, жаңы радио рубкаларда жаңы ыр алып атса, эле укмуш неме болот. Бир теленовеллалар болот да телевизордо. Анын ошол эле неметип атса, баягы Элмирбектин жалгыздыктан жадап бүттүм. Мен ырдаган вариант бир үйдөн эме болуп чыгып атат да, ырдалып. Келинчегим уктап атат, ойготтум да. Эмне болду? Ал убакта базарда иштечү эле, чарчап уктаса. Ну, демеде менин ырымды болот окса. Бул эми башкача да толкунда. Радиодон кетсе дагы бир сөз менен айтып бере албайт. Ал өнөргө болгон немеси сүйүүсүнөн сүйгөн киши гана түшүнөт да бул нерсеничи. Чыгармачылыкка болгон ышкы, сүйүү ошентип уланып отурду. Анан ошо күзгүнөшөрдү анан бөлөмөнү сүйүү жылдыз үчөөнү, Саматчын жолу үчөөнү 1 саатта жаздым. Улуттук филармониянын радиосуна келип, аккордеончу Рахат Көчөрбаев келди. Элмирбек жанында теге экөөнү аранжировка жасаттык. Анан Ваныкин деген бир мыкты режиссер бар эле, ошого жаздырыш керек деп. Элмирбек дагы ошого эле жаздырыш керек, башкалар жарабайт. Ваныкин эстекем дайыма Ваныкинден жазат да деп калды. Ошол неме менен чогуу бардык. 1 саат убактым бар, обед. Мен хорошо беде обед кыла берем, ошо чай ичип, жазсаңар, жешсеңер жазып кал, андан ары неме жок деди. Бул 50 сом. 50 сом бирок чоң акча. 50 сомду бердим да, 1 саат. 3 жылда так бирден мен ырдап чыгып кеттик. Үчөө тең менчи жакты. Төнү менен Элмирбек дейш болуп анан күзгүнөшөрдү уккандай эле анан магнитофонду кучактап эле атат. Могул жер мына эң немеси могул жер экен да. Көңүл куш ким ушул жерни эзип алыпсың да. Анан 3 күн менин жанымда болду. Анда Көлмөдө, Маевкада Көлмө деген Новостройка жашачылам. Негизи ошондой элчү, бизде көп деле жубайларыбыз деле баягы тескеп тигиндей мындай кылчу эмес да. Элмирбек экөө кетти. Колдору бошогондо курсактары ачык, кийимдери кирдегенде келет деп койчу. Биздин гасы ошо достордун үйүнө барып эле ошо чыгармачылык жөнүндө сүйлөшүп, алар ырдап берип эле анан ушундай бир немеге болчу да биздин эң сонун биздин чыгармачылык негизи эркин болду да. Бул эркиндик мен да филармониядан жумуштан чыктым. Анан Элмикем экөөбүз 97-жылы биринчи жолу гастролда кылдык. Ошо Чаткал өрөөнүнө барып, Жалал Абад областына. Анан ошондон арадан уланып кетти. Алгачкы концертиңизди Көлдөн бергем деп жүрөсүз. Эми концерт бериш деле оңой эмес да. Мисалы Токтогулдан деле баштаса болмок, мисалы туулуп өскөн жерден деп. Айрымдар элден бат алайын, өзүм айылыма баштайын дегендер бар. Жок, андай болду. Бекер концерт Токтогулга барып коюп келдим. Анан элден бат алуу максатында актовый залга, ал убакта кийинки мектеп бүтүп калып, актовый зал бар эле, жаңы мектеп бүтүп калып. Анан ошол жерде койдум дагы, бирок баягы түшкүзүүнү эле бир жарым сааттык неме болду да. Окуучулар менен. Анан элдер бата берип, жанчасы ийгилик каалап, тыйын тыпырын берип, ошондой узатышты. Бала чыкканда анан ушул чыгармакта өзүм афиша илип, момундай кылганым концертим ушул Караколда жеке Сымбек Бейшекеевдин концерти ошондой болду да. Анан Элмирбек дагы көлдүк кыз кичине белгилүү болуп калды. 96-жылы мен 96-жылы ыр 96 деген оончулардын конкурсу алып, мен лауреат болдум да. Анан биринчи орунду баш байган Окан Рыскулбеков алды. Анан дагы бир орун мен 3-чү орунду алдым. Мага дем болду дал. Элге кичине коңус менен неме болуп калды. Анан Эрик Кадырбаев деген мыкты аранжировщик бар эле, бейиш болгор өтүп кетти. Анан Авшичада жатаканада кошуна жашагандыктан анан Эрик эке ушуну жазып бербейсиз деле Токтогулдук кызго десем, мейли деди.
Анан көлдү кысты, анан дагы бирди алып барсам, бирөөнү жазып берейин деди. Мен аябай элем көп деп. Ошону жазып берди. Эми эле бир неме кыла албайм. Аны да жазганыбызды окumuş деги биздин институттун немесине, студиясына кирип эле кассетага металл ага неме кылып койду, түшүрүп койду. Түз эле кассетага немелерин коюп туруп эле. Ошон үчүн азыр кээ бир жерлерден баягы записьтерин угуп калам, аябай пышылдап башында ушундай болуп башталат да. Бери жетин албайм. Бирок аранжировкада ошол маалда аябай мыкты аранжировщик болгон үчүн Ensoniq деген инструмент жаңы келгенге аябай жакшы жазылган да, чын ритм коюп жазган. Анан ошо элге белгилүү болуп калды. Анан Элмикеме айтып калдым, ошону башкача жазайлы деп. Анда башкача жазайбыз дедим. Мен жазайм ошо. Сыймык Бейшекеев Көлдүк кызын төркүлөтүп келет деп тема койду. Көлдүк кызым деген чоң тема калды, анан төркүлөтүп келет дегендер кичинекей. Анан күйөө жолдош Элмирбек Иманалиев, башкуда болот Токтобаев, кудагы Исламгүл Турдалиева. Ушундай кылып түндө анан комустарды аккордеонду көтөрүп алып түнкү автобус менен анан жолго чыгып кеттик Караколго. Анан жездем Кубан жезде тосуп алды. Анан тосуп алып, апара тура аны. Комустарды көрөсүң да. Ушинтип эле концерт кылсам анан ошо биринчи жолу эки күн концерт койдук. Бирок зал толтура келбесе дагы ошол мен ошол жерде бала сынтпай неме кылып элдин кабыл алуусу бир башкача болду, керемет болду. Анан мага ийгиликтерди каалашып, ошол жерден калпактарды кийгизишип, гүлдөрдү тапшырып, анан бизге арналып атайын мал союлуп, бир коноктоп эметкен. Мен эстекеме жүргөндө ушундай ойлочумун да, качан бизге ушундай сыйынат болор экен тигиндейимде депчи. Анан көрсө баягы өнөргө баягы неме кылбасаң сөзсүз түрдө акыбети болот экен да. Өнөрдү сүйүп баягы кайдыгер болбосоң өнөр дүйнөсүнө. Өнөрдү сүйсөң, өнөр анан кийин сени сүйүп баштайт экен да. Бала кезде улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына көп кайрылдым дедиңиз. Анан сиздин Борбордо өтүп аткан концертиңизге дагы улуу жазуучунун келиши бул өзгөчө чоң сыйынып болуш керек да. Ошол учурда бир толкундарды айтсаңыз. Ал эми сөз менен айтып бере албайсың го. Бул 94-жылы, 2004-жылы мен ушул Айтматов бүгүн концерт 7, 8, 9 март күндөрү концерт коюп аткам. Анан 7 март күнү билет калбай калды дешти. Анан эле Айтматов келет деген концертке билет жок деп атат деп бирөө чалып калды. Мен баягы билет таппай калгандар эле бирөө неме кылып атат окшойт дедим да. Бирок не бар не жок деп анан макул деп эле анан бирөө баягы розыгрыштар көп болчу да ал убакта. Ошондойлордун бири окшойт дедим да. Анан эмеге чыктым, эшикке чыксам элдер баягы билет сатып жүрүптү. Эки билет сатып алдым. Анан эки билет сатып пригласиеге жазып, сырттагы балдарга берип койдум. Келинчигиме айтып калдым. Ошо залда 5 мүнөт калганда Айтматов кирди депчи. Телефон чалды. Эми толкундан сурабай, өзүнчө бир жалаттым. Анан эле ортодо турганын көрдүм. 9-катарда. Ырдап атып тур эле. Анда азыркы сөз кыргыз эл жазуучу Чыңгыз Айтматовго берилет деп койдум да менче. Алар эми протокол менен жүргөн кишилер, ушу негедир ошентип айткым келди. Анан айтсам мен ал жанындагыны карады, Айтматов тиги да үмүттөнөн. Не кыласың, айла жок чыгасыз да деди окшойт. Анан элдер кол чабат, анан чыгып келди. Анан чыгып келип мени кучактап, жакшы немесин берип, мен ушундай Москванын тыгыны, пробканы айтып атат да, жол тыгыны аябай укмуш. Анан ошо эле жол тыгында турганда теги мени алып жүргөн айдоочу бала кассетти иштетти дейт. Магнитофонду койду. Кассетти иштеткенде бир жакшынакай үн Маңкурт баяны жөнүндө баяндап, Маңкурт жөнүндө ырдап баштады. Мен мага эң көңүлүмдү толкундаткан нерсе, менин жашоомдо Москвада пробкада машина эле эмес, өмүрдүн пробкасы тургандай болду дейт да. Өмүрүм токтоп калды дейт. Ушунча бир андай немени 30га
топтолгон мени андай сөз угуш такырып немеле да. Менин өмүрүм токтоп тургандай болду. Кантип колуңа келди бул нерсе? Азыр ошону ырдап бер. Мен атайын ошону ырдап калган экен. Аны ырдадым, ырдап отуруп, улам көзүм кыйгым менен азыр бүгүн маңкуртпай ырдасам кетип калат болуш керек деп. Кеткен жок. Улам ар бир вакытында чыгып ырдап атып карайм, отурат, аягына чейин отурду. Концерт бүттүк, сахна көшөгө жабылды. Көшөгө жабылгандан кийин телефон чалып келди, баягы жардамчысынан. Жардамчысы Чыңгыз Төрөкулов сүйлөшөм деп атты. Ай, сыймык балам, концертиң аябай жакшы болду. Муну эмне тасмага тартпайсың? Анан эми биз аны үчүн неме эртең тартасың тасмага деди. Эртең болот турбайбы концертиң дейт. Анан эми биз аны үчүн неме кылышыбыз керек, алдын ала заявка бериш керек эле. Эртең деле тарта албайбыз го, тартылбайт го. Десем, анда заявканы мен берейин. Мен эртең да келем. Бул деген тарых балам деди. Бул эртең сага керек болот, мага керек болот, элге керек болот бул нерсе. Анан мен эртең телевидениени алып келем, мен өзүм кайра келем концертке. Анан дагы эртеси күнүндө келип, түнү менен мен толкундан Аринге телефон чалып турдум. Айтматов келди концерт. Азамат деп кот кээ келе соолуп калган. Я келсем эмне болуптур дегендей неме болот. Бирок мени толкундантканы бир дагы ушундай жеке концерттерге келбей, ушул мамлекеттик жанагындай иш-чараларга келип катышып, анан биринчи келген концертте ушул биринчи жана акыркысы меники болду окшойт деп ойлойм да. Өзүнүн каалоосу менен, өзүнүн каалоосу менен, чакыруусуз. Анан эртеси немеге ложага отуруп көрдү. Дагы аягына чейин болуп чыгып сүйлөдү. Жардамчысы келип айтты. Кечегидей көрүнгөн жерде эле берип койбой. Тиги жана ырдын немесине келгенде, ошол блокко келгенде, анан бериңиз да, анан ырдардын алдында махабат сырын ырдап турган чакырдым, басып келди, түшүп немеге тарттырып, мен үчүн чоң эстен кеткис нерсе болду да. Өзүнүн баасын берди. Мен чыгармачылыкка дагы бир. Мен көптөрү сурашат, Айтматов Мерседес берип тургу, квартира берип тургу дегендей дейт. Мага андан да чоң нерсе берген дейм. Анан мага андан да чоң бата берген. Кожой Кыдырдай болгон, Кыдыр Алексеевамдай болгон киши бул кыргыздын немесине, пешенесине өткөн. Балким мен салыштыруум туура эмес да, бирок кыргыз үчүн ошондой адам да. Анан ошол киши келип бата берип, ошол киши келип ийгилик каалап атканы бир эмес 2 күн катарынан келгени. Бул мени чоң кубанычка бөлөгөн да. Ал мени өмүр бою коштоп жүрөт, ал кубаныч. Кандай учур болбосун, жагымдуу болот да, аны эскериш. Алгачкы ырлардын көпчүлүгүнүн сөзүн өзүңүз жазгансыз го. Анан бир айтып калганыңызды эстеп атам. Туганбай атадан, Туганбай Абдиевден дагы бир куплеттин жактырыбынан толук жазып берди, бир ошол ырдын бир тарыхын айтып берсеңиз. Ал дагы анда Элмирбек баягы ишемби күндөрү бөлүнөбүз да. Туугандардын анан жекшемби күнү жатабыз, анан дүйшөмбү күнү сабак келгенде айтып калды. Тукам эмесинен блокноттан сонун окудум да. Эмне жазыр экенсиң? Көлөмүң болуп кичине көзүмдүн батсаң ичине, көргөзбөй катып жүрмөкүн көңүлү бузук кишиге деген. Укмуш жазып туруй, карачы. Анан калган десем, ушу бирлик куплет экен. Анан баягы бир айтканда эле көкүрөккө жаттап алды. Эми улуу киши да бар. Канча немеси болсоң деле анан айтып бир уя учурун келтирип анан кийин Туганбай ата ушундай ыргымыз бар турбайбы? Барайлар деген болду. Азыркы менин немемде экен да ушунда. Негеде ошол маалда эле алар 70-тегидей көрүнчү. Балким мен деле бирөөлөргө ошондой көрүнөм билбейм. Көрсө жакшы болот экен анан. Барайлар деп калды. Анан ошону жазып бербейсизби көбөйтүп, улап дагы кошуп мен жок дегенде бир 3-4 куплет кылып, 2-3 куплет кылып дедим да. Мен дагы оңчулукка кичине неме кылып жүрөт элем. Балким жакшы болот. Балам эми ал жаш убакта бир Курчкесте жазылган дем. Азыр андай ырлар чыкпай, сезим жоктан да каяктан деп калды. Кичине баягы ичим неме болуп калды да.
эметип койду окшойт мен. Не андан көрө мунун орда деп туруп баягы кайырчынын казабын 4-5 баракты бириктирип туруп колума карматып койду. Ол муну жатта. Монда ушундай даярладыр да. Анан кайырчынын бир түндө жаттадым бар. Баягы ошону эметсем, жаттап койсом, жазып берет окшойт депчи. Эртеси келип атам баягы оон менен Садырбек экен, онан ырдап бердим. Сонун болуптур, жакшы дейт. Анан Туганбай ата баягы ушуну жакшылап даярданып кетип калган. Анан баягы шабайым сууп калды. Кийин ушул 2007-жылы эле Туганбай атанын эмесин өткөрдүк, 70 жашын. Арадан бир топ убакыт өттү. Анан 93-төн бери 2007-ге чейин канча убакыт өтөт. Туганбай ата 94-жылдары берди, 94-95-жылдары немеге кайырчынын казалын. Анан 70 жашын уюштуруу иштерге түштүк жер кезинде мен уюштуруп калдым. Алып бардым. Алып келатам кайра 3-4 жерге концерт койдук. Ат миңизилди, аябай жакшы өттү концерттер. Башкарчылар бар. Туганбай ата баягы бир убакта неметсем жазып бербей койдук эле, эми жазып бербесим. Кашайгы, менде эми 70-ке чыкканда каяктагы сезим. Канча жазам мен? Анда мен башка бирөөгө жаздырайм, сиз уруксат бериңиз. Ошол куплет калсын. Башка акындар мейли жазса деди. Көрөлү деди. Той өттү, тияк бияк болду. Анан мен айтпай эле койдум, бир акынга жаздырдым. Бирок аябай жакшы жазылган ал да. Анан алып келип Туганбай атага окутсам эле. Кой өзүм эле жазам деди. Эртең кел деди. Баягы өзүнөрүн өзү кызганып кетти окшойт. Анан мен кийинки саптар эми сонун болду да. Нукура баягы элдин жүрөгүнөн орун ала турган ырдап эмес, көркөм окуп берсең дагы бир купулга толо турган саптар болду. Анан ошо мен жаралып калдым. Мен баягы кичине көк беттигимен болду окшойт да, булдун жаралып калышы. Эгер ошол артына кубалабаганда, анда эле кагаз бетинде жанагындай бир куплет жөн салды ыр катары эле ооз-эки айтылып калмак окшойт деп калдым да. Анда угарман көрөрмандардан да тил угуп калбайын, атайым комуз келген. Мүмкүн ушул кызганчылыгыңызга караш же өзүңүздүн Жарайт. ыргалы, анан эфирде соңдоп барат. Анда Туганбай Абдиевдин сөзүнө жазылган кызганыч деген ырымды да берейин. Gönlümün bolup geçine, gözümdün batsa içine. Kör gözlöy katıp jürmökmün, köngülü buzuk kişiye. Karanın bolup geçine, kar ettin batsan içine. Karatpay telem gözümdü, karaşı bozuk kişiye. Karasan başka kişiye, kan tolu düşüp içine. Eritse jürüp buldunup, ye bolu halbayın güçüne. Canaşa kalsam geçine, caldırap gittin yüzüme. Baleket kılbasan eken, başkanın girip düşüne. Baleket kılbasan eken, başkanın girip düşüne. Boyu sanamlı, birlikte büyür canamlı. Elestep jürüp özündü, yes şimdi bolup kalamlı.
sıfır kıldın sanamdı, Kırgız'dan sendey tamamdı. Sırtından жүрüp kızganıp, sır kolu olup kalamdı. Gölümün bulup içine, gözümdün batsan içine. Göl gözlü alıp жүрмекмин, көңүлү buzuk kişiye. Айтқандан көйіп айла жоқ, ашықты опу қайда жоқ. Мені сүйеге ишенсең, мен сүйгөн менен пайда жоқ. Мені сүйегер ишенсең эми, мен сүйгөн менен пайда жоқ. Айтқандан көйіп айла жоқ, мен сүйгөн менен общем пайда жоқ. Бали, баракелде. Бар болуңуз. Керемет чыгарманы ушул мурас кылып калтырып кеткен Тууганбай атамдын да арбагы ыраазы болсун. Бул чыгарма эми көптөргө жаккан болду. Кийин ошо жазгандан кийин төшөк тартынып калды. Бейиш болгондон төшөктө жатканда бар ырдап берсем көз жаш калып жакшыр болупту. Сахнада ырдаган уксам болот эле деп бир арман кылды да. Бирок жашоо эми оош кыйышсыз, ыза муңсуз, кубаныч кайгысыз өтпөйт экен да бул жашоодо. Сөзсүз түрдө жоготуу болгон жерде ушундай керемет чыгармалары табылып элибизде алардын бир айткандары бир аралашып жашай берет экен. Алардын көргөзгөн жолдору бизге үлгү болуп. Эми сиз менен кенен олтуруп көптөгөн бир темада көптөгөн бир ойлорду кенен алып чыгып сүйлөшсөк болмок, бирок анын баарын бир саатка батырыш кыйын экен. Убакыт учкан куштай өттү. Менин соңку суроом болсун. Сиз чет өлкөлөргө да көп чыгып жүрөсүз. Анан чет өлкөдөгү биздин журтташтардын сагынычын сиз сезесиз да. Мисалы Ала Тоодон барасыз. Биз борбордо туруп айылыбызга кааласак унага түшүп алып барып сагынычты таратып келсек болот. Чет жерде жүрүп көп жылдардан бери келе албай жүргөн биздин журтташтарыбыз бар. Сагыныч көздөр кандай болот экен сиздин оюңузча? Эми муну сөз менен жеткириш кыйын. Адамдын көкүрөгүндөгү нерсенин баардыгын бир адам түшүнүшү да кыйын. Бирок сөзсүз түрдө алардын кылган мамилесинен, чын ниеттен болуп атканын, демек ошол өзүнүн жакындарына, туугандарына, ата энесине кыла албай аткан нерсени ошо сен аркылуу аларга ыраазычылык билдирип атканын туясың да. Мен ошондой туям. Себеп дегенде кээ бирлер бар 10-15 жылдап келе албагандар бар. Жанагы документ назабынан мисалы үчүн Американы ала турган болсок, ата энеси өтүп кетип топурак салып алгандар бар. Мындай арман бир адамдын өзү менен кошо турган кете турган нерсе да. Биз эми жана сен айткандай ошол айылга ат тезең куруп атпай эле барабыз да. Жеке мисалы үчүн өзүм ошол бат-баттан барганды абдан жакшы көрөм. Бала илгертен эле шаарга келгенден бери. Анан ушул атам көзү тирүүсүндө дагы ушул бир айына бир 3 ирет, 4 иретке чейин барып келчүрөм. Бул менин эң бактылуу учурум экен да. Баягы дүйнөң тегиз, көп нерсени сезбейт экенсиң, башка бирөөнүн мисалы үчүн кайгысы сенин кубанычың, ага бир кандай кайгысын дагы бир карттарын сыйрып атканын билбейт экенбиз да. Кубаныч куржун эки көзү тең толуп турган маалда ошол немени билиш керек да. Ошонун бакыт экенин билип жашаш керек экен адам. Мисалы үчүн азыр кубаныч куржунумдун бир көзү бош да. Мисалы үчүн атам көзү өтүп кетти. Бирок ал жерде кубаныч куржундун бир жагында кайрат менен сабыр салынган. Азыр ошону теңдештирип артына алып, азыр апама барып келем. Кээ бирлер баягы апасына да бара албайт. Жана сен айткандай
чет өлкөдө жүргөндөрдүн бир эң чоң арманы ушул өзүнүн туулган жерине анан ата энесине болгон кусалыгы да. Анан эми азыр көпчүлүк эле бул менин сөзүмө деле неме кылышат болуш керек. Мурункудай көп баягы сагынычты телефон кыскартып койгондой сезилет да. Себептен да баягы WhatsApp аркылуу баягы өзүн көрүп сүйлөшкөнгө биздин улубуз деле чет жерде ошол баягы мурунку жаңы барган учурундагыдай көптөр же өзүбүз бат-баттан барып турганга мен досторума айтсам ошону туура көрүшөт да. Чет өлкөдө ушул WhatsApp мындай видео вызовдор биздин немебизде сагынычыбызды жок кылып койду окшойт. Адам сагыныч деген нерсесин жок кылып баратат окшойт десем, алар да моюндагансып калат да. Ооба биз эми күнүгө эле көрүшүп сүйлөшүп атсак ошондой болуп калат экен деп. Бирок ошол кандай болбосун кубаныч коржунда сабыр салынабы бир балким эки көзүнө тең ошондой салынышы мүмкүн. Бирок арасына өзүнүн кийинки турмуш жолунда ушул салына турган кубанычтары көп болсун. Баарыбыздыкы ошондой болсун. Себептен ал сабыр менен кайрат салынган көзүнө Кудай берсе келечекте балдарынын ийгилиги, алардын жетишкендиги турмушта ушулар салынат экен да. Анан эми аналардын ордуна эч нерсе толтура албайт. Бирок көзү бар учурда ата энени сөзсүз түрдө бир аздиктеп баркташ керек. Барктайт десе эле же кийим алып берип коюп, же корозуна мал толтуруп берип коюп, жөнтөгөн акча салып берип, анан бир машина мингизип койгонусу менен ата эненин милдетинен кутулдум деш керек. Эң жакшы ирмем алардын жанында көбүрөөк болуп, ошолор менен баарлашып, сүйлөшүп, өзүңдүн бир кандайдыр бир кичинекей ийгилигиң болсо дагы ошону айтып берсең, аларга бир тоону томкоруп келгендей сезилет экен. Мен атам мен эч качан саясатка киришим каалаган жок да. Мага канчалаган сунуштар болду, канчалаган жогорку кызматтарга дагы мага сунуштар болду. Мен атам менен кеңешим мененче эң белдүү партиялардан дагы бир эмес 2010-жылдан бери мага эчен деген сунуштар болду. Белгилүү саясатчылардан 10-дукка киргизели, 5-дикке киргизели дегендер болду. Бирок негедир атам ушул нерсени каалаган жок да. Мен атама ушул нерсени айтып барчу элем. Ушул жерден бир апалар айланайын сен чыкканда телевизорду өз келчи бетиңе бир сүйүп коеюн деп деген апалар болот десем. Ошону атам кийин айтты да, балам, жанагы апаларың телевизорду дегендердин баардыгы телевизорго түкүрүп отурушун каалайсың. Сен мен өзүм немем менен болом да, жок, сен ал жерде өзүң немең менен болбойсуң. Ал жерде жалпы саясатчылар деген неме болот. Эде саясатчылар жана Сыймык Бейшекеевди айтылбайт жерде. Сен жерде мурунку жасаган иштериң баардыгы жуулуп, сен ырчы эмес саясатчы Сыймык Бейшекеев болуп каласың. Бирок туура эле кылган экен дейм. Эгер саясат абдан жакшы неме боло турган болсо да Айтматов деле келмек деп коем да өзүмдү. Анан ушул сага да чоң рахмат. Маралдын жалпы кызматкерлерине дагы бүгүн жөнөкөй күндү бир көкүрөк бошотконго бир кичине болсо дагы бир жан дүйнөнүн бир эс алышына көмөкчү болгонуңарга элибизде ушул жакшылык, аманчылык көп болсун, бири-бирибизге сый урматыбыз чексиз болсун. Ошол кабак жарыла, маңдай жарыла сүйүнө турган учурлар көп болсун. Ошо жакшылыктар мол болсун. Чоң рахмат сизге дагы атайын убакыт бөлүп студияга келип кызыктуу маек куруп бергениңизге. Урматтуу көрөрмандар, урматтуу угармандар, биздин мезгил программасын жыйынтыктайбыз. Бул жолку биздин студиябыздын коногу Кыргыз Республикасынын эл артисти Сыймык Бейшекеев болду. Ал эми бул берүүнү алып барган мен Алтынбек Кыдыралиев болдум. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.